мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мен бүгүн жалпы эл журт менен өз оюмду, өз пикиримди бөлүшүүнү туура чечтим. Мен ушул жерде ачык сөз айткым келет. Биздин парламентке, кыргыз саясатына, кыргыз парламентине, кыргыз депутаттарына айткым келет. Булардан өткөн 200 сыйкырчылар жок экен дүйнөдөчү. Жөнөкөй сыйкырчы 5-6 адам башын айлантырат. А буларчы жалпы кыргыз элинин башын айлантырып, өзүнүн кызыкчылыгына чечип койгон айбандар буларчы. Мен бул нерсени ар бир депутаттын бетине айта алам. Эмне себептен? Эмне себептен Кыргызстан өнүкпөйт? Эмне себептен депутаттар байып кетип атат? Эмне себептен канчалан кыргыздар мигрант болуп башка жактарга иштеп, жөндөн-жөн камалып кетип атат, жөндөн-жөн өлүп кетип атат. Ошо өлүп кеткендердин сөөгүнү жок дегенде Кыргызстанга ата-энесиге эсен-аман жеткирип бир мамлекет тараптан бир жардам болбойт. Өлүп кеткен сөөгүктү жеткирип коюуга бир мамлекет тараптан жардам болбойт. Эмне себептен? Ар бир депутаттын үйүнү тинтип чыксаң, эң аз дегенде бир чамадандан акча чыгат. Ал акчалар каяктан келет? Ал машиналар, ал кабат-кабат үйлөр каяктан келет? Каяктан салынат? Ал мына биздин акча карапайым эл журттун чөнтөгүнөн кетип атпайбы? Президент болобу, депутат болобу, министр болобу, булар кимдин шотунда жашайт? Булар элдин шотунда жашайт. Эл болбосо кайдан бул акчалар? Кыргызстан эч кандай өнүккөн жок. Кыргызстан жок болуп барат десем мен адашпайт болчумун. Себеби жарымын тажиктер, жарымын өзбектер, жарымын казактар алат, жарымын кытайлар басат. А биздин депутаттар өнүгөт. Себеби алар байыйт, каалаганда жашайт. Алардын бала чакасы, үй бүлөсү, тууган уругу тиги сырттарда окуйт, Америкада, башка жактарда жыргап окушат. Карапайым баягы эле эл журт эки жакта тентип иштейт, жөндөн-жөн камалып кетет, өлүп келет. Жок дегенде өзүнүн сөөгү келет Кыргызстанга. Мына биздин депутаттар. Миң акылдуу болбосун, кайсы саясатчы болбосун, кимиси акылдуу болбосун, эч кимиси эч нерсе кылган жок эл үчүн. Ысқақ Разақовтой адамдар жок азыр. Мен ачыгын айтар элем, урматтуу эл журт, мекендештер, кыргыз эли, ушу 2020 жылкы парламентский шайлоодо келгиле. Элдин көйгөйүнү чече турган, элдин көзүнө карай турган бир өзүбүзгө керектүү депутаттарды шайлайлы. Но ошол 200 аферист, элдин башын айлантырып, өзүнүн кызыкчылыгына чача турган маймылдарды Кыргызстандан көп эле чыгышыбыз керек да, ачыгын айткандачы. Булар элди шорлотту, булар Кыргызстанды соруп салды. Элге нан жедирбей, күн көрсөтпөй эле булар элге кан ичире турган болуп калды, ачыгын айткандачы. Мейли буларды биз баарыбыз Кудайга тапшырдык. Бирок эмки шайлоодо, эмки президентский шайлоо болобу, парламентский шайлоо болобу, мен ошол үчүн айткым келет. Мен бирөөдү мактабайм, бирөөдү жактабайм. Ар бирибиз туура чечим кылайлы. Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн, эртеңки келечегибиз үчүн жакшы туура чечим.